Assalamu alaikum урматтуу күйөрмандар. Сүйүнчү. Кыргызстандык боксчу Мунарбек Сейитбек уулу Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарынын жарым финалына чыкты. Муну менен ал байгелүү орундарга 100% илинди. Алтын, күмүш же коло медаль утабы кийинки беттештеринде аныкталат. Мунарбек чейрек финалда америкалык атаандашы Джамал Харвини 3-2 эсебинде утуп алды. Джамал Харви 2021 жылы дүйнө чемпиону болсо, былтыр Пан Америка оюндарында алтын уткан эле. Мунарбек Сейитбек уулу жарым финалга чыкты. Мына сааттары 4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринин чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Буга чейин кыргыз мушкери 57 кг салмакта 8ден 1 финалда кубалык Сайдел Иван орта Родригести иченимдүү түрдө утуп алган эле. Харвини уткан Мунарбек Кыргызстанга кеминде коло медаль алып бермекчи. Кыргызстандык спортчунун кийинки атаандашы түбү кубалык, бирок Болгариянын атынан чыгып жаткан Хавьер Ибанес Диас болот. Жана кезектеги таймаш 8-августта өтөт. Муну менен Мунарбек тарых жазды. Буга чейин кыргызстандык боксчулар Олимпиада оюндарынан медаль уткан эмес. Белгилей кетсек, 2023 жылы Мунарбек дүйнө чемпионатынан медаль уткан биринчи кыргыз мушкери болгон. Беттештен кийин Мунарбек буларга токтолду. Assalamu alaikum. Biz hatta quvonchlimiz. Tag'i bunga to'xtalishga harakat qilamiz. Alloh bundan naridagi ийгиликтерди bizga buyurgan bo'lsin. Rahmat. Мунарбек Сейитбек уулунун жеке машыктыруучусу Беганас Султанбаев беттешти телевизордон көрүп кубанды. Социалдык тармактын колдонуучулары кыргызстандык боксчу Мунарбек Сейитбек уулунун жеке машыктыруучусу Беганас Султанбаев Париждеги Олимпиадага эмне барбай калган деген суроо узатууда. Көпчүлүк өлкө башчыларын белгилеп, Султанбаевди Олимпиадага жөнөтүү керектигин, машыктыруучу 8-августта өтө турган жарым финалда боксчунун жанында болушу зарылдыгын жазган. Беганас Султанбаев бул тууралуу өзү мындай деди. Улуттук Олимпиада комитети ар бир спортчу менен курама команданын башкы машыктыруучусу гана бара аларын билдирген. Мен Мунарбектин жеке машыктыруучусу болгондуктан Кыргызстанда калдым. Аны башкы машыктыруучу коштоп кетти. Мунарбекти 20 жылдан бери машыктырып келем, деди Султанбаев. Урматтуу көрөрмандар, биздин мушкерге жакшы сөздөрдү аябай, куттуктоо сөздөрдү жаза кетиңиздер. Кыргыз агайындарды куттуктайбыз. Соңгуч Олимпиада медалин жеңип алган боксчу. Victorieux par décision partagée. In blue from Kyrgyzstan. Kırgız alem çempionu. Pan Amerika oyunlarının çempionu. Bir boksçu geldi, medal verip sıraladı. Tamam, treneri var, krasavчик, erkek. Gözünden жаш çıkıp ketdi. Mesdames et